Kındaysınlar men YouTube görücülerim, katta alıcılarım beni жоғалып кетті деп атасыңарбы? Сондай болып қалып атат. Билбейм. Өзümчө эле тытынып эле. В общем, өзүмдү изденип эле, жаным тынбаган адаммын да негизичи. Биз мугалимдер ушундайбыз да. Бирдемеден ичинен чыгып, бирдемени кырмалап, эмнени баштай берсем, эмнени жасай берсем, кандай кылсам деп негизи эле өзүм ушундай адаммын да. Зарплаттан зарплатка жашаган эл ушул Американын көбү. Зарплаттан зарплатка. Ушундай кредитный история деп, кредитный историяны көтөрүш керек деп ушундай кредитный кабалага малынган эл да, бул Американын эли ошо. Булар деле жашап жүрөт. Биз иммигранттар буларга караганда жакшы турат болушубуз керек деп ойлоп коем кедечи. Биз тытынып иштейткенбиз да, бөтөн жер, бөтөн эл депчи. А в моем случае вообще эле унчукпай эле жата бер дебейсиңерби? Абыштан багып аткандан кийин үйүңөр бар, машинаң бар алдыңда, эмне кыйналып атасың, эмне эле өзүңчө эле тырыңдап, бырыңдап атасың дегендер барсыңар да. Эми 55 жаш дагы эле курч экенбиз да. İşte alat ekенбиз. Ойдом коруп, тоону томкор болсок да. В общем, бир приложение бар экен. Ошол приложение боюнча эмеге чыксаң болот экен. Клининг деп коет да, үй тазалапчы. Кадимкидей үй тазалап, кадимкидей. Күнүнө бир жолу, күнүнө 2 жолу ушинтип алып койсо болот экен да, ошо приложение аркылуу. Сенин компания аркылуу иштебей эле коесуң да, өзүң ошо приложение аркылуу сени табышат. Анан сен барып, машинаң болуш керек, сенин эмелериң болуш керек, моющий средство жакшы бүт бар болуш керек да, плюс бүт эме vacuum cleaner, эмнеле, пылесос, швабра, бүт сон хороший такие чистящие средства сон болуш керек. Анан естественно английский болгон өтө жакшы, бул мындай өтө жакшы экен, потому что ошо клиент менен бат-баттан жазыш керек да, момдай, тигиндей деп $25 башталат бир саат. Кандай сон не? Бир жуманын ичинде эле иштеп $30 чыктым. Саатына $30. Анткени ошол application, то есть приложение сени чыгарып коет экен. Эмне негизинде жакшы иштеп, клиенттер жалаң 5 жылдыз берсе, аябай жакшы комментарий жазып, жакшы отзыв жазса, сени приложение көтөрүп коет экен. Бирок өзүң билесиң, ошо 30га чыгам же 25 деле кала берем десең, понимаете, 25ке көп чыгат, чын айтканда көп чыгат экен. 30га кичине элдердин деле азыр мындай кичине эси болуп калган окшойт американычы. Эми 30га деле чыгат. Азыр мен 29 коюп койдум. 25ке түшүп, кайра 27ге келип, кайра 29 ушинтип эми бар, клиенттер бар. Эми жанталашпай эле мен. Бир күн болсо, бир күнү болбойт. Бир күнү жок дегенде бирден болуп калышы мүмкүн. Бир күнү 2ден болуп калышы мүмкүн, ушундай да. Но тыйыны сон болот атпайбы? Эч кыйналбайсың, жумуштун үйүңдү мен боякта жүргөн, абышкан үйүн мен деле тытынып тазалайм. Тияка ошол үйдү тазалайсың. Сен керек болсо сенин үйүңдө таза үйлөр деле бар. Эми аябай кири үйлөр деле бар, ар кандай бар да эми. Ар кандай бар, эми багыңа жараша болот. Зато акча. Плюс еще эме берет, тип. Чаевой, өткөндө бирөө маган сону тип берди. $125 тип берди, шедесиңерби? Вот недавно. 75ке иштедим 3 саат. Плюс ошонун үстүнө 125 3 сааттын ичинде эмне $200 чөнтөгүмө салып коюп кете бердим. Көрүңөрбү? Ошон үчүн туугандар. Ушул Америкада жүргөн кыз келиндер эмне жумуш таппай жүргөн болсоңор, эми английский бир аз билишиңер керек. Эми абастан переводчик менен сүйлөп, эмне колдонуп переводчикти колдонуп иштеп жүргөн кыз келиндер бар. Кимде ким ошондой приложение менен менди иштейт элем десеңер, маган бул жака жазып
телефонуңарды таштап кеткиле. Америкада жүрген кыз келиндер, ачканга жардам берем. Азыр мен 30 мүнөттүк эмеге баратам. Азыр барганда көрсөтөм. In a quarter mile, turn right onto Illinois 60 East, East Town Line Road. Гараждын кодун берди. Ошол гараждын коду менен кирип эле, тазалап чыгып кеткиле, эшикти ачык таштап кеткиле деп жазганда жазат. Жазыш керек бир күн мурун. Анан макул дедим. Азыр барганда эмне экенин билбейм. Көчүп чыктык дейби, көчүп Turn кирдик right деди. onto Illinois 60 East, East Town Line Road. Эсимде жок. Moved out деди го дейм, по-моему, көчүп кеткенбиз деди, эмне деди, билбейм, ичинде оокаттары барбы, бар болуш керек, билбейм. Азыр көрөбүз. В общем, ошондой туугандар. Бир жума болуп калды го чыгып атканыма. Же 1,5 жума болуп калды. Эми 1,5 жуманын баарын иштеген жокмун да. Заказ чыкпаган күнү болот экен. Эми жаңы эле баштап атам да. Элдер деген Continue on Illinois 60 East for 1 mile. 2-3 ай, жарым жыл да оталып кетишет. Мисалчы. Кудайга шүгүр, бат шуулдап кеттим. Бат эле рейтингим көтөрүлдү. Кудайга шүгүр. 45 саатына 40-45 алып иштеген кыздар бар. Биздин кыргыздар. Кандай молодцы. Ушундай приложение бар экенин билбегендер андан көппүз дебеймби. Ошон үчүн маган кайрылгыла. Телефонуңарды таштап туруп, телефонуңарды таштагыла. Мен өзүм телефонумду бербейм. Телефонумду таштап, телефонуңарды таштап койгула, ана мен силерге байланышам, Давайте. Азыр баратабыз. Вокиган деген айылга бара жатабыз. Азыр тигил клиент жер үйгө барабыз да, өзү жок. Гараждын кодун берген бияка. Ачып эле киргиле деген да. Азыр ошону кылабыз. Коркпаш керек эч нерседен. Эми корккондорду өткөтөлө. In a quarter mile, turn left onto Oak Lane Road. 5 мүнөттө эле уже 5 мүнөт калды. Жарым саатта жүрдүм. Зато эртең туруп алып үйдө жатпайсың, машина айдап алып чыгып кетесиң, элди көрөсүң, жерди көрөсүң, өзүңдүн үйүң тазалагандай эле бирөөнүн үйүн тазалайсың. Деньги не пахнут, ребята. Обычный эле үйлөр, эмне такыр өлүп калган үйлөр деп атасыңарбы? Обычный эле нормальный. Turn left onto Oak Lane Road. Нормальный адамдардын үйлөрү. Ошо бирөө берет чаевой, бирөө бербейт. Turn right onto South Candlestick Way. Turn right дейт Моженден. Мына Вокиганга келдик. Вокиган деген айыл. Так, үйдү тапыралы эми. Continue on South Candlestick Way for half a mile. Афыма, мына момда үйлөр экен, Так. 0,6 милядан кийин мына сонун үйлөр экен. Эми канчалык кир, канчалык таза экенин көрсөтөм азыр. Негизи тартканга болбойт. Эми кожоюндардын жогунан пайдаланып жатырмын. Каралачы. Кандай сон таптаза. Момдай отпай чөппайларың болуш керек. Мына үйдөгүлө эмени алып келгем. Момдай көрүңөрбү? Булардын баарын тетикке коюп коеюн. В общем, момда экен. Мына молар жуулат, моларга чачып коюп кетем. Мына пол раз эме жок экен, жана муну шыпырып туруп эле. Шыпыргысы барбы? Менде шыпыргы да жок. Үстүнгө тарыгы чаткыр, мунун баары ит кармашкан экен, 2 ит болгон экен. Бүт ошонун жүндөрү мына. Бала ошентип жашашат. Булар ушинтип жашашат. Көрүңөрбү? Мына. Проблем жок, биякта жөн эле эметип коюш керек экен.
Бuyакта кийим эмеси. Вот. Здесь. Вот. Таза экен. Көрүңөр? Муну жуулат, монун ичи жуулат. Таза экен. Азбага чачып биякта эметкичекти, пылесос теткичекти. Тек эрип калды. Биякта дагы бар экен. Биякта дагы бар экен мына. Бияктын баарын пылесос этилет, бул жөн эле пылесос этилет болду. Эгер клинингден коркуп жүргөн кыздар болсо, мына ушундай үйлөрдү тазалайбыз. Мына болду. Таптаза экен, көрдүңөрбү? Муну чачып коюп кетти. Мына эчтеке деле. Эмнесин тазалайбыз дегендей да. Вот ошондой. Пылесос. Азыр пылесос чачып коем азыр. Могу үстүнкү этаж немелерине. Пылесос теткичекти, булар эметип калат. Всё, эмелеримди алып келейин. Ошо 3 комната экен, көрдүңөрбү? Ит кармаган. Ошол иттин жүндөрү. Биякта жөн эле шыпыр. Бояк эмне? Бияктан чыгат турбайсыңбы тышка? Бияктан кирет экен да булар. Всё, нормально, всё, давайте приступаем. Так. Мында эме алыш керек, мында кийип алыш керек. Мына отпай-чотпайларын көрдүңөрбү? Мына. Азыр муну даже эмеге кухняга чачып коюш керек. Мына бул вообще simple clean баардыгына жарайт. Бул деген терезеге комет баяк эле. Мындай сиф да сонуна. Сиф мына. Бул деген мындай металлический поверхностьтарга. Бул жанакы ванна туалеттики. Бул деген полдуку пол. Көрүңөрбү? Бүт бары бар. Так. Мен да бирден унутуп калган окшойм, унутуп калыптырмын, алып келейин. Мына в общем. Отпай-чотпайлар, көрүңөрбү? Молар мындай бүт бары болуш керек. Молар аз эмете мен колго кийем. Мына дагы заказ кылып койдум. Мурекил ваннага керек. Всё, приступаем. 8 саат иштедим. Жылтыратып койдум. Мына мунун баарын. Мунун баарын. Мунун ичин. Да очень много работы. Иттин жүндөрү. Экинчи этажда дагы 3 комната бар. Ошо бүгүн кичине кыйналып калдым да, чын. Колум кечке болуп жышып, жууп атып, колум тырышып болуп калды. Тамак ишпегендик го. Ушинтип кыйналып 8 саат иштеп $200 тапкан акчамды, $200 берем бирөөгө. Түшсүн, 2 күн ичинде түшөт. 2 күн ичинде ооруп аткан балдарга $100 берип коюнчу. Өсөрүбүз калган жок, өлөрүбүз калды дегендей айтчу эле койду керке. Ата-энебиз 55 жаш оңой жаш эмес да, 55 жаш жашап койдук. Алхамдулилла. Дагы ушундай 55 жашты жашайлы деген максатыбыз бар, үмүтүбүз бар. Сапаттуу карлык берсин. Ошо буйрса ооруп атат, операцияга акча керек дегендерге бир жагына эме болуп калсын, жардам болуп калсын. Ошондойлорду табайын да салып жиберейин иншалла. 2 күндөн кийин акча түшкөндөн кийин. Чын чарчап турам азыр магазинден кирип Mountain Dew деген аябай жакшы көргөн напитогум. Ошону алып ичип, деп жыргап барып тамамды ичип тушка түшүп намазымды окуйм, намазым калып бартат окуйм. Ошол туугандар.